Хан Саранг Корей улутунан балалык чагы Кореянын Пусан шаарында өткөн. Кыргызстанга келгенине 7 жылдын жүзү болуп калды. Ошол күндөн тартып эле кыргыз маданиятына кызыгуусу күчөп, өзгөчө комузга жан дүйнөсү ыктай баштаган. Анткени андагы жаңырган ар бир кайрык, чертилген күүнү алгач эле укканда, мен ушул аспапты сөзсүз үйрөнөм деп алдына бийик максат коет. Ошол комуз инструмент жана мен как бир органда мага комуз аябай жакты. Эмнеге үчүн мен эң биринчи 10 класста мен кыргыз тили кыйналды да. Постоянно отрицательный оценка эжеке берди да. Каарманыбыздын кыргыздын улуттук аспабы болгон комузда кол ойнотуп калуусуна мектеп убагында билим берип, тарбиялаган устаттардын эмгеги зор. Анткени ал окуучулук күндөрдүн бактылуу мүнөттөрүндө кыргыз жеринде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. 10 классы мен 3-этаж Агахан мектепте 3-этаж мен комуз ошол музыкасы да слышал да. Мен эң биринчи как сен кыз көрсөң первый взгляд влюбился деген сөз барбы? Ошол комуз когда Садабай Шабдон агай когда играл, мен слышал. И мага ошол музыка жүрөгү келди да. Потом мен ошол 305 кабинет кирди, сурады агай мен можно научиться комуз, мага жакты да. Берилген тапшырманын учурунда аткарат эле. Азыр 5-6 билет. 3-4-өн чертип жүрөт. Эми мындай да, кептин баары максат эле комуз кармап эмне эмес. Бул адамдын өзүнүн кызыгуусунда. Булар ошо канча көп тил билсе, ошол маданияттуу дегендей, булар дагы эме дүйнө жүзүндө көп комузга окшогон улуттук аспаптар бар. Ушу көбүрөөк аспап билип калсам деген максат экен менин оюмча. Комузда кол ойноткон корей жигити кыргыз маданиятына суусап турган убагы. Кандай гана аспап болбосун, аны үйрөнүүгө жан дили менен кызыгып, момундай түрдүү күүлөрдү чертип жаткан учуру. Аны менен катар эле музыкалык аспаптардын бири болгон пианинону чоң чеберчилик менен аткарып, биздин таң калуубузду жаратты. Саран мырза аталган аспапты 7 жаштан баштап эле өз мекени Кореяда үйрөнгөн. Родители Менин пианино үйрөнгөнүмө ата-энемдин салымы чоң. Анткени алар менин жашыман эле даярдоочуга берген. Анан ата-энем мага белекке пианино сатып берди. Аракеттин натыйжасында үйрөндүм. Учурда Ош Муунун медицина факультетинде 5-курсунда билим алат. Жаштайынан дилгир, анан тырышча корей баласы көптү билип, көптү үйрөнгөсү келет. Кыргыз тилин мыкты билбесе да, кыргызча жакшы түшүнгөнүн байкадым. Элибиздин меймандостугу, кең пейилдиги жана жөнөкөйлүк сапаттарын баарынан жогору баалайт. Мен Кыргызстанды сүйөм. Кыргыз адамдары жакты, жакшы адамдар. Улан Мамашеров, Өткүрбек Жолдошев, Филимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.